Nontuz yuvdası şu yerde. YouTube'ga çıkarma. Düşündün mü? Başında normal işleyeceksin. Düşündün mü? Şu nontuz yok kandan. Kısım işte korkuyor da. Yakında korkuyorsun. Аларды кайра ошо тергөөгө чакырганда тергөөгө да баш беришкен жок алар. Ошол себептен анын туугандары, ошол кармалгандардын экөөчү кармалбадыбы? Туугандары ал автомашиналарды талкалашкан. Өзүм кетем олар менен. Мен бул иши колдурбайм. Буларды ошол жерде ошо Бегабад центрде өзбектерди жөн коюп койбойм мен. Достор, мен Карагай курулуш компаниясына кайрадан келдим. Курулуш иштеринин жүрүшү туурасында сиздерге кенен айтып берем. Өзүңүздөр байкагандай, А блоктун фасады укмуштуудай кооз жана сапаттуу болуп сонун бүтүп калыптыр. Жүрүңүздөр. Курулуштун Б блогунда кыш коюу иштери бүтүп, жакында фасад иштери башталат. Ал эми В блогунда болсо монолит иштери толугу менен бүттү. Ал эми Г блогунда котлован казуу иштери аяктап калды. Курулуштун А блогунда ички жасалгылоо иштери башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр мындай сапаттуу эшик терезелердин бардыгы орнотулган. Азыр болсо батирелердин ички абалы менен таанышабыз. Сиздин кыялыңыздагы батирелерди компания тарабынан толугу менен жасап бүтүштү. Эми келип туруп эле өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап жашап баштасаңыз болот. Мен көптөн бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин жана сиздерге сунуштаймын. Жаңыдан бүтүп калган А блоктон сиздер батире алсаңыздар болот жана курулушу тездик менен уланып жаткан Б, В, Г блоктон дагы үй алып алсаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Эмдиги жылы үйгө келип жашаймын десеңиз, анда шашылыңыз. 100% кепилденген ишенимдүү Карагай курулуш компаниясы сиздин кызматыңызда. 23 октябрда Жалал-Абад облусундагы Кыргыз-Өзбек чегара тилкесинде жайгашкан Бегабад өткөрмө бекетинде калайман мушташ чыккан. Эки тараптуу жаңжалга мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар катышкан. Жаңжалда улут аралык мүнөздөгү белгилери аныкталган. Окуя орун алган жерге УКМКнын кызматкерлери келгенде шектүүлөр чагымчыл аракеттерге барышкан. Ошондой эле чегарачыларды коркутушкан. 2023 жылдын 23 октябрында Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бегабад текшерип өткөрүү пунктунун жанында мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар тобунун ортосунда массалык мушташ болгон. Ошол эле учурда конфликтте улуттар аралык мүнөздөгү белгилер болгон. Окуя болгон жерге УКМКнын кызматкерлери келип видеого тартып алышкан, бирок жаңжалдын айрым катышуучулары агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, чагымчыл аракеттерге барып, чек арачыларды коркутуп үркүтүшкөн. Окуяга байланыштуу УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгы улуттар аралык чыр-чатактын чыгышына жол бербөө максатында аларды тергөөгө чакырган. Бирок чакыртылгандардын бири тергөөгө баруудан баш тарткан. Мындан улам коопсуздук кызматы шектөөнүн үйүнөн кармап кетүүгө аргасыз болгон. Ал учурда туугандары УКМК кызматкерлерине кол салып, уунасынын терезелерин талкалап салышкан. Мен ишке таянбайм. Мен убакытта таянамын. Ошо момент келгенде сен билип аласың кимге таянышымды. Мен барбайм сага. Мен барбайм. Баргым келбейт, барбайм. Өзүм кетем олар менен. Мен бул иши колдурбайм. Оларды ошол жерде ошо Бегабад центрде өзбектерди жөн коюп койбойм мен. Дүйнөдөгү коомдук саясий абал кош турганда мындай калайман мушташтарды алдын алуу коопсуздукту камсыздайт дешет. Улуттар аралык жаңжал эң назик көйгөй экенин айтып, мыйзам алдында жазалоо керектигин белгилешет. Мыйзамда да органдагы кызмат адамдарына кол салуу же залал келтирүү жазасы так жазылган. СМН работниктеринин телесный повреждения, денелерине жаракат келтирген, каршылык көрсөтүшкөн. Анан бул жерде улуттук касташуу пайда болгондугун байкалып турат экен да, ал жердечи улуттук касташуу эки элдин. Мында бул улуттук касташууну даярдап аткандар ким болбосун, өзбек болобу, кыргыз болобу, тажик болобу, кандай улуттагы адам болбосун, буларга катуу чара колдонулуш керек. Анткени сиз айткандай азыркы биздин мамлекетте эле эмес, башка жерлерде дагы улуттук касташуу бул жакшы
жыйынтык алып келген жок. Bundan 13 yıl murun Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаратылган. Бул окуя кайрадан тергелип, быйылкы жылы 3 сепаратист колго түшкөн болчу. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.